Dostlar, bugün biraz başkaçarak video tartam. Dostum menен Arslan, Nurbek dostlarım menен o arkamda көрүп турган тоо жака барабыз. Палаткаларды да алдык, эт алдык, картошка алдык. Барып тамак бышырабыз. Ошол жакта түнөп келебиз. Азыр ушунун баарын көрсөтөм силерге. Силер дагы эгер Бишкекке жашасаңар барып келсеңер болот. Бул жерден жалдан ошол биз бара турган жерге чейин машина менен максимум 40 мүнөт. Ошон үчүн видеонун акырына чейин көргүлө, кызыктуу бир видео жасаганга аракет кылабыз. Чапканатка жеткизбей баратабыз. Азыр Нурбек досубуздун айтышы боюнча ушул койлордун бааларын айтып берейин силерге. Могул ак кой 30 смелый. 30 миң. Могул ак көзү кара канча дедим? 15. 15-18 даже. Эмнеге баасы мындай кымбат болуп турат? Койлордун кымбаттаганынын себеби жаңы мамлекеттеги эл үчүн ысырапчылыкты жок кылуу максатында уюштурулган саясат боюнча жакшылык жамандыктарда чоң бодомал жана жылкы союуга тыюу салынган. Ошондон улам эл бизде кыргыздар жандык союшубуз керек, курбандык кылышыбыз керек. Ошого азыр кой көбүрөөк спрос болот. Суга кубатып тур, бир көрүп келели. Ташка суудун суусуна келдик. Букра таза мөңгү суу. Таш жок экен. Очок, жер очок кылып атабыз. Бас. Here we go. Go! Whoa! Ready, set, go! I got the flow to make the girlies say, oh! So, don't get your panties in a twist. When the last time y'all heard it like this? When the last time you heard it like this? Азыр мына саат таңкы 5. Уйку толук канды. Мына чымчыктар сайрап турат. Өтө сонун отурабыз. Ушул жерде мен силерге азыр дем алуу, эс алуу жөнүндө айтып берейин деп атам. Азыр эл үчүн азыр айрыкча өтө маанилүү. Биз мына бир күндө орточо эсептеген алганда азыр адамдар 3,5, 4, 5 саат телефонда өткөрүшөт. Өзүңөр дагы телефонуңардын статистикасына карап койсоңор болот. Ошол телефон бул бир эле бөлүгү. Андан сырткары дагы бизде азыр 4 тарабыбыздан ар түрдүү нерселер
биздин көңүлүбүздү өзүнө бурганга аракет кылып атышат. Бул бизнес ошондой, шаардагы жашоо ошондой, интернет ошондой. Ошолор бизди тынч койбой атат да. Бир аз тынч отурайлы десек дагы, телефонубузду ала коебуз, телевизорду ача коебуз, ютубтан бир нерсе көрө коебуз. Ушинтип отуруп, биздин бир күндө мүмкүн 1 сааттагы бир тынч өзүбүз менен өзүбүз отура турган убагыбыз жок болуп калган да. Бул өтө жаман. Мунун эң жаман жагы биз өзүбүз менен өзүбүз мындай мамиле кыла албай калдык, өзүбүздү өзүбүз укпай калдык да. Ошонун айынан элдин баары бири-бирине окшошуп калды. Элдин баары мындай орточо адам болуп калышты да. Ар бир адамдын өзүнүн бир өзгөчөлүгү болот. Өзүнүн бир ичинде бир жаратылыштан берген бир күчтүү тарабы болот. Ошол нерсени ар бир адам өзүн билип, ошону тааныганда, анан ошол күчтүү жагын алып чыгат да. Анан ошого жараша бир иш кылат, ошого жараша жашоо жашайт, ошого жараша адам болот. Азыркы жашоо образынын айынан ошондой болбой атат көпчүлүк адамдар. Адамдар баары бири-бирине окшош болуп калды. Ошон үчүн бир аз дем алыш керек да. Ошон үчүн бир аз пауза кылыш керек, бир аз эс алыш керек, бир аз телефондорду өчүрүш керек. Ушинтип бир аз тоого чыгыш керек. Ошондо эмне болот? Ошондо бир аз ичиңер тынчыйт, мээңер тынчыйт дагы, анан ошол ичиңердеги болгон өзүңөрдүн өзгөчөлүгүңөрдү табасыңар да. Өзүңөрдү табасыңар. Азыр саат канча? Азыр саат 5:30. Палатканын ичин көрсөтөлү. Бул палатканы мен 1800 сомго алдым. Азыр ичин көрсөтөлү. Ичинде спальный мешок бар. Бар. Бул палатка 3 адамга ылайыкташтырылыптыр. 3 адам батат экен, бирок бир адам кеңири жатып уктайт экен. Мен ушул жерде эме кылдым. Ол спальный мешок. Мен 2000 сомго алдым. Ошондо палатка 1,5 1800, бул 2000 сом, ол 350 сом. Болду, ошон менен силердин бир мындай палаткаңар болуп калат экен. Бул жерде ол спальный мешок -10 градуска чейин жылуу кармайт деп айтты. Мен бүт сон жаттым ичинде. Даже биринчи жатканда ысып кетип футболкачан жаттым. Ол эмне эле? Каримат деп коет экен. Астыңарга саласыңар. Монун ичине кирип аласыңар дагы. Анан бул жерден жаап алып, жакшы уктай бересиңер. Ол үйдө жакта эме бар. Мындай аба кирип турат, жаңы таза аба кирип турат. Мындан сырткары могул жактар толугу менен жабык. Эч кандай курт, кумурска, клеш жана башка деген нерселерден коркпой эле уктай берсеңер болот. Онда эме кылса болот экен, э? Нерсе бар. Бул азыр күндүзү ушинтип эле койсоңор болот да, себеби Жакка келсеңер, бул жакта отун дагы, очок дагы даярдап койдук силерге. Локациясы бул жерде. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double, don't worry. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double, don't worry. Be happy, don't worry.